Мен атым Эсенгүл Бектурова. Кесибим боюнча түркологмун. Кожойкеси болуп отурдум. Бирок ошол учурда жөнүнө отуруп калган жокмун. Дайыма изденүүдө болдум. Өзгөчө кызым бир аз чоңойду, анан кызымды тарбиялаш керек болгондо өзүм дагы издене баштадым да. Мисалы үчүн азыркы балдарга кызыктуу болгудай кантип ошол эки балама, мисалы үчүн эң биринчи алгачкы билимдерди кызыма кантип беришим керек, ошол изденүү учурунда элем. Ошол убакта мага ошо өзүмдүн айланамдагы эле чет жакта жашаган, бирок өзүмдүн айланамдагы эле үй бүлөлөрдөн онлайн эле кыргыз тилин үйрөтпөйсүзбү деген сунуш келди. Үйдө жеке окутуучу, репетитор катары ошо чет жактагы үй бүлөлөрдүн балдарына кыргыз тилин үйрөтүп жаткам. Бул ошо ишмердик учурунда мындай балдарды кыргызчага үйрөтүү боюнча көптөгөн көйгөйлөр бар экендигин көрдүм да. Андан сырткары дагы биз өзүбүз дагы акыркы жылдары 7 жылга жакын мигрант болуп үй бүлөбүз менен чет жакта жүрүп келген үй бүлөлөрдөн болобуз. Ошол учурда бул көйгөйдү ичтен көрдүм десем болот да. Ошол жактагы төрөлүп өскөн балдар, мисалы үчүн ошолордун дүйнө таанымы кандай болуп калат, алардын тили эң биринчи кайсы тилде чыгат. Анан мисалы үчүн көпчүлүк учурларда ата энелери орусча анча да жакшы деле сүйлөй алышпайт, бирок балдары кыргызча сүйлөй албайт. Экөөлөрүнүн ошо эки муундун ортосундагы бир ажырым. Анан мындай изденүүдө болчумун өзүм. Анткени бул кыргыз тилине балдарды өзгөчө акыркы муундагы Z муундагы балдарды кыргыз тилине кызыктыруу үчүн бир өзгөчө окумалар керек да. Анткени башка нерсеге кызыктыруу оңой, бирок тилди үйрөн деп эле кыргыз тилине кызыктыруу бул өтө кыйын нерсе да. Ошол изденүү учурунда ошо She is Next'тын жарыясын көрүп калдым. Дароо ошо катталдым да. She is Next демилгеси Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат. Бирок бул буга чейин ошо Казакстанда, башка мамлекеттерде болуп келген экен да. Булардын бир жакшы нерсеси эң биринчи окутат экен. Ишкердикте кантип ишкердик алып барыш керек, эмне кылыш керек, эң биринчи кадамды эмнеден башташ керек. Мисалы үчүн мурда эч нерсе кылып көрбөгөн адам үчүн бул абдан чоң маалымат болот да. Бул видео сабактардагы жөн эле берилбестен ошол мурда иштеп келген практиктерден берилет да. Өзүңө ишенип кадам таштай берсе баардык нерсе мүмкүн экен деген нерсени алдым да. Жеке ишкердикти ачыш керек, патенттен баштайсыңбы же ИП ачасыңбы деген сыяктуучу. Бирок ошол жерде дагы кеңештер берилет. Ошо жаңы муунга кызыктуу боло турган контенттерди жаратууга коротобуз да. Ал нерселерди, каражаттарды жаратуу үчүн жөн эле жарата ала бербейт экен. Ал үчүн атайын техникалык каражаттар керек болот экен. Анан өзүбүздүн командабыздагы кызматкерлердин окуусуна, андан өнүгүүсүнө негизгиси ошо техникалык каражаттарга контент жазууга коротобуз деп пландап атабыз буюрса.